Ассаламу алейкум достор, кандайсыңар? Денсаулыктар жакшыбы? Мен чарчадым жигиттер. Мындай ишпи да. Могу Афганстанда согушту көрүп атасыңар, көрүп атасыңар. Ким кепилдик бере алат? Бизде да ошол нерсе болуп кетпейт деп. Мен бир нерсе айткым келет, жаман көрбөгүлө. Бизде бийлик дегенде ачыгын айтканда элдин өмүрү бери турсун, Кыргызстандын келечегин сатып туруп бийликке жеткиси келгендер бар да. Өткөндө көрдүк да. Эртеңки күнү ошо талибандар келип туруп, ар бириңе $5000 берип туруп, колуң автоматты карматса, силер жөн эле өз элиңерди атасыңар. Бийликке жетпей калгандар. Эркекче айтайын мен силерге. Атасыңар. Атпайм деп өзүңөрдү актанбай эле койгула. Анткени силерди Баткендегиде көргөнбүз. Баткенге келип алып, өкмөттүн үйүнүн алдында Баткенге барабыз, курал бер деп чыкканыңарда эле мен ошондо эле максатыңарды билгем. Ошондуктан туугандар, өздөн чыккан өрт жаман, өзөктөн чыккан жат жаман дейт. Сырткы душмандан коркпош керек. Эч качан коркпош керек. Мен ички душмандан корком. Өзүбүздүн бийликке жетпей калган могул шүмшүктөрдөн корком. Анткени ушулар эртеңки күнү бийликти сатып кетериңерди билем. Өзүңөр элиңерди сатып кетериңерди билем. Элиңерди сатып, керек болсо атып, кайра акыр аягында биз кылган жокпуз деп актанып 2010-жылдагы болуп жатсыңар. Жаман көрбөгүлө. Бирок бизде ушундай. Сырткы душмандан коркпогула эч качан. Ички душманыбыз сырткы душмандан 100 эсе күчтүү. 100 эсе арам ойлуу, 100 эсе мындайча айтканда кыянатчыл келишет. Ошондуктан абайлаш керек туугандар. Мени жаман көргүлө. Азыр жазгыла, сөккүлө, каяктан сүйлөп атасың дегиле, бирок бул болчу нерсе. Бизде ушундай. Эртең күнү келип, эртең өтпөй калган бийликке, өтпөй калган адамдарга айрым эле айрым, жыртам эле жыртам, Садырдын баласы, анан Садырды өлтүрөм, ана мына деп жүргөндөргө келсе, мен жөн эле айт, мен бетиңерге эле айтам, капа болбогула. Кошулуп кетесиңер силер талибандарга. Бийлик берем десе. Бийлик убактылуу нерсе туугандар. Мамлекеттин эртеңи бул өтө чоң нерсе. Мамлекеттин эртеңин сатпайлы, сатылбайлы. Мен билем, Кыргызстанда аябай көп радикалдуу баягы уюмдар бар, диний уюмдар бар, аябай көп да. Бул жерде бөлүнөт, мазхаб болуп бөлүнөт, салафи, ханафи, дагы ичинен бөлүнөт, сулиттер, шейиттер деп. Абайлаш керек. Дин багытында жүргөндөрдөн да суранып кетет элем. Эч качан мусулманды өлтүрбөш керек. Ал зулумдукка жатат, ачыгын айтканда. Жана эч качан бирөөгө барып сен намаз оку, паранжа кий же минт деп айтканга ал нерсе жок. Динде айтылат, наоборот, жумшак болгула, жумшак болууну үйрөнгүлө. Жумшактыктын белгиси дейт. Силер Афганстандагы эме болуп аткандарды анча-мынча колдогондор да бар экен арабызда. Кыргызстанда жүргөндө молодцы, ушинтип ислам эмиратын куруш керек эле, туда-суда дейт бирөө киши, чоң эле киши. Уялбайсызбы дедим. Кыргызстандын келечегин сиз сатасыз дедим эртеңки күнү. Азыркы дин кармана албай атасыз дедим. Десем, чуротка, тигин чуротко дейт. Биз демократиялуу өлкөбүз. Демократиялуу өлкө болгондуктан бизде ар ким каалагандай кийинип, каалагандай жүргөн акысы бар. А сиздер антип башка өлкөдөгө мындай айтканда көз артпай эле койгула, суктанбай эле койгула да андай арам иштергечи. Ошол туугандар менин оюм. Жаман көрбөгүлө. Жаман көрсөңөр дагы ушул нерсе болот кийинчи. Жаман көрсөңөр дагычы. Сен кылбасаң жаныңдагы досуң кылат ошол нерсени. Ошондой доске. Туугандар, таарынбагыла.